Biz бүгін bir-екі катталуучубуздан, bir-екі досубуздан суроолор түштү эле. Word'то иштеп атканда, Word'тун арасындагыларды, Word'ту жаппай туруп, арасындагылардан анча-мынчасын альбомду лист кылыш керек болуп атат деп биз бир суроо уктук эле. Ошол суроого жооп берип коелу. Biz андай кылыш үчүн Word'ду ачалы. Word'ду ачалындагы биз көптөгөн нерселер жазалы. Ар бир мен унча текстин баарын жазып албайм, бирок ар бир немеге мен азыраак текст жазып коем. Мисалы, мына экинчи менен төртүнчүнү альбомдо кылыш керек болсун мага. Экинчинин башында мындай же болбосо мындай экинчинин дал туруп белгилейбиз дагы альбомдо кылыш үчүн. Калган альбомдо болбош керек экен, суроолор боюнча. Ушул эме альбомдо болуш керек экен. Мындай эме болсо, өз негизи мындай берилет бизге. Биз буну мына оң тараптагы эң төмөн жактагы масштабын кичирейтип алып туруп, мен силерге кеңираак көрсөтүп берейин. Белгилеп алып, ошол экинчидеги бардык тексттерди белгилеп алып, разметка страницага киребиз дагы. Анан кийин эң чекесинде, мына разметка страницанын биринчи бөлүгүнүн эң чекесинде параметр страницы деген болот. Ушуга альбом менен тандайбыз дагы. Мына жерде применить дейт, применить ко всему документу дейт. Жок, применить к выделенному тексту деп туруп басабыз дагы. Окейди басып койсок, биз текстибиз альбомдо кылганда мына экинчи жакка өтүп кетет экен. Так, назад кылып көрөлү. Назад кылалы дагы. Мына текстибиз, мына жерде мисалы. Ошону гана белгилеп туруп, экинчисин неме кылыш керек болсун. Альбомдо кылыш керек болуп калсын бизде. Мына жерде к выделенному тексту деп басып туруп, окейди басып койсок, экинчибиз бизде неме болуп калды. Альбомдо болуп калды. Анан мынанын төртүнчүсүнү кылыш керек болсун. Мисалы үчүн төртүнчүнүн мына баш жагында мындай текст болсун бизде. Ошол баш жагындагы текстти мындай белгилеп алып туруп, анан альбомду кылабыз дагы. К выделенному тексту басып койсок, экинчи менен төртүнчү бизде альбомдо болуп калды. Мен ойлойм, сурооңуздарга жооп бердим деп. Мына жакынырактан карасак дагы, биринчи тексттер книжный, кийин барып альбомный, кайра книжный, кайра альбомный. Кайра книжный кеткен жерлер бар. Биз сирә дагы көрүп коелу. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.